Сиз көрүп баштаган BBC саламатсыздарбы? Лондондон күндүн негизгелер алык жаңылыктар менен тааныштырып, Кубат Касымбеков. Пакистандын Пешавар шаарында үрөй учурган окуя. Талиптер мектепке чабуул коюп, андан 100дөн ашык адам мерт болду. Орусияда Борбордук банктын аракетине карабастан рублдун курсу төмөндөп, улам рекорд жаңыртууда. Супер баатыр атыккан жөргөмүш киши Нью-Йоркто эмес, Египетте жашаса кандай болмок? Каирдин жаңы каарманы тууралуу айтып беребиз. Пакистандын Пешавар шаарында талиптер бир мектепте кыргын салып, андан 130дан ашуун адам мерт болду. Алардын басымдуу бөлүгү окуучулар. Полиция 6 согушкер тындым кылынганын, имаратка көзөмөл орногонун билдирди. Талиптер бул чабуулду армиянын түндүк Вазиристандагы операциясына жооп деп сыпаттады. Баяндамадагы айрым кадрлар маанайыңызды түшүрүшү мүмкүн. Пакистан аскерлери шашылып келгени менен кыргынды токтотууга кеч болуп калды. Аскери кийимчен талиптер армия тейлеген мектепке кирип келишкен соң атышуу башталган. Чабуул жөнүндө кабар чагылгандай тарап, балдарын издеген ата-энелер жетип келишкен. Аскерлер куткаруу операциясы жүрүп жатат дешти. Окуучулар менен мугалимдердин көбү аман-эсен чыгарылган. Бирок бара-бара окуянын чоо жайы белгилүү болду. Күзөтчүлөрдү аларды кылып, граната ыргытышкан экен. Мектептин ичинде жангештилер өздөрүн жардырган. Жарадар болгон жана каза тапкандардын көбү окуучулар. Аман калгандардын үрөйү учкан. Химия экзаменинен чыккан Амир лабораторийде отурган. Куралчандар кирип келип аткылай баштаганда, окуучулар арасында кандайдыр жүргөн 2 жаштагы бала да көз жумган. Ияз Мухаммеддин бир уулу аман чыкты. Бири табыла элек. Таппай жатышат, эч маалымат жок дейт ал. Премьер-министр окуяны улуттук трагедия деди. Бул согуш уланары бышык, күмөн санабагыла. Өкмөт армия менен бирге антитеррордук операцияны баштап, жыйынтыктары чыга баштады. Террорчулар жоголмоюнча согуш басылбайт, деди Наваз Шариф. Талиптердин өкүлү Ройтер агенттигине өкмөт талиптердин үй бүлөсүн бутага алганы үчүн бул аскер мектебине чабуул коюлду деп билдирген. Демек алар жайында түндүк Вазиристанда башталган операция үчүн өч алууда. Орусияда болсо улуттук валютанын куну кетип, чукул үстөк пайыздар 10%дан 17ге көтөрүлдү. Рубль, доллар жана еврого карата рекорддук төмөнкү чекке жетти. Орусия Украинадагы кризистен улам батыштын санкцияларына кабылган эле. Дүйнөдө мунай баасы да төмөндөп, Орусиянын баалуу кагаздар рыногу чыгашыга дуушар болууда. Орустар эңсеген бир нерсе болсо, ал туруктуулук. Алардын экономикасында дал ушул туруктуулук жетпей турат. Улуттук валютасы рублдун куну түшүп жатат. Быйыл ал долларга карата наркынын 50%дан көбүн жоготту. Кече түнү Улуттук банк үстөк көрсөткүчүн 6,5%га көтөрүп, 17%га жеткирип койду. Бирок буга да карабай рублдун наркы түшүүдө. Буга бир чети мунайдын баасынын арзандашы себеп болду. Россиянын экономикасы негизинен нефти экспортуна таянат. Андан тышкары Украина маселеси чыкты. Россиянын чатакка кийлигишкени үчүн батыш санкцияларды орноткон. Арзай мунай менен санкциялардын кесепети орус экономикасы менен орус президентине тийип жатат. Эгер экономикалык кыйроого учурай турган болсок, ал үчүн Путин жооптуу болот. Ошондо анан жолдо баатыр жоодо жок болбосун, дейт россиялык журналист Владимир Познер. 1998 жылы Россиянын экономикасы катуу кыйроого учурап, эл акчаларын алып алыш үчүн банктардын сыртында узун кезекте турган. Бирок алар сактап жүргөн каражаты жокко чыккан учурлар болгон. Орустар ушундайдан коркуп турушат. Бирок москвалыктар азырынча санаага алдыра элек. Алар жаңы жыл алдындагы соодасын улантып, рублдун абалына да көз салууда. Мен кышкысын Таиландка барып эс алып келейин деген, бирок рубль түшүп бара албай калдым, дейт бул айым. Мен болсо кабаттыр болом, бирок президентибизге ишенем. Ал бизди куткарат, дейт башкасы. Россиялыктар бул жолу акчабыз гүлгө айланбаса болду деп үмүттөнүүдө. Рубль демекчи учурда 1 рубльды 98 кыргыз тыйынына сатып алса болорун Улуттук банк билдирүүдө. Эми BBC'де жаңылыктардын кыскача тизмеги.
Австралиянын Сидней шаарында кафедеги баскынчылыктын курмандыктары эскерилүүдө. Кече куралчан адам кафеге кирип келип, кардаларды барымтага алган. Атышуудан 2 туткун жана барымтачы мерт болгон эле. Австралиянын премьер-министри бул куралчан адам эмне үчүн террорчулардын тизмесинде болгон эмес деп суроо койду. Чек арасыз кабарчылар уюму билдиргендей, быйыл киши колдуу болгон журналисттердин саны бир аз азайды. Бирок пропаганда максаты үчүн журналисттерди өлтүрүү коркунучу пайда болууда. Уюм өз баяндамасында быйыл баш алынган журналисттерди мисалга тартып, чабуулдар ырайымсыз түс алганын белгилеген. Израилдин полициясы арабтарга каршы зомбулукту тутанткан деген шек менен жөөттөрдүн экстремисттик тобунун 10 мүнчөсүн камакка алды. Кармалгандар жөөттөр менен арабтардын жанаша жашашына каршылык билдирген Лехава уюмунун өкүлдөрү. Жөргөмүш адам аттуу кино каарманын көпчүлүк билсе керек. Ал өзүнүн адаттан тыш касиетин колдонуп, терс каармандарга каршы турат. Бирок кинодо окуянын көбү Нью-Йорк шаарында өтөт эмеспи? Эгер жөргөмүш киши таптакыр башка шаарда жашаса кандай болмок? Египеттик жаш фотограф бул каарманды Каирге алып келди. Анын сүрөттөрү интернетте топ жарып жатат. Жакшылар жамандарга каршы согушканда ар дайым жөргөмүш адам утат. Бирок демейде Нью-Йоркто. Ал эми Египеттеги жашоого ал чыдайт беле? 20 жаштагы египеттик сүрөтчү Хосем Атеф тарткан бул сүрөттөр социалдык тармактарга кеңири тарады. Анын максаты Египетте жашоо канчалык татаал экенин көрсөтүү эле. Жөргөмүш адам Египетте болсо эмне кылмак деп досторуман тамашалап сурадым. Өтө бышык адамдар да Египетте кыйналат. Көчөлөрдө тыгын баардык ишиңе кийлигишип турат. Ичи сорподой кайнаган метронун поезддери, нандын баасы ысык, кумурскадай жайнаган окуучулар электрдин өчүшү, уурлар сыяктуу Египеттин көйгөйлөрүн юмор аркылуу көрсөткүм келди. Көптөгөн египеттиктер Каирдеги жөргөмүш кишини күлкүлүү деп эсептешет. Хосем достору менен чогуу жөргөмүш адамдын Египетте жүргөнү жөнүндө фильм тартууда. Супер каармандар көп. Эмнеге жөргөмүштү тандады экен? Жарганат кишинин костюмун таба албадым. Эми спорт. Арсеналдын мурдагы оюнчусу франциялык Анри Тьерри 20 жылдык футбол карьерасы аяктаганын жар салды. Ал бул айда Нью-Йорктун Red Bull тобунан кеткенден кийин башка командага өтөт деп күтүлүп жаткан. Дүйнөлүк чемпионатты жеңген футболчу Арсенал менен бирге Премьер лиганы 2 жолу, FA кубогун 3 жолу утуп, Барселона менен кошо Чемпиондор лигасынын жеңүүчүсү аткан эле. Италиянын өкмөт башчысы Рим шаары 2024 жылы Олимп оюндарын өткөрүүгө белсенип жатканын билдирди. Буга чейин Париж, Будапешт, Киев жана Доха шаарлары оюндарды өткөрүү ниетин билдиришкен. Олимпиада өтө чоң каражат талап кылган эл аралык окуя. Рим 2004 жылкы Олимп оюндарын Афинага уттуруп жиберген эле. Манчестер Юнайтедтин жарым коргочусу Андер Эррера эч качан беттештин жыйынтыгын алдын ала сүйлөшпөгөнүн айтып чыкты. Испанияда бул кадамга барды делген 41 оюнчу жана тренерлердин арасында Эрреранын аты дагы аталып жатат. Прокурорлор билдиргендей, 3 жыл мурда Реал Зарагозанын тренери жана Эррера баш болгон 9 оюнчу Ла Лигада алдыга жылуу үчүн Левантенин оюнчуларына $1,2 миллион берген деп шектелүүдө. Жаңылыктардын соңунда жаңы жыл жакындаган сайын Кыргызстанда аяз ата, батышта болсо Санта Клаустар көбөйөт. Англиянын түндүгүндөгү бул үйдөн адаттан тыш Сантаны көрсө болот. Санта Клаус терезеден акмалап карап, майрамдын башталышын күтүп, Дерби шаарындагы үйгө азыртадан эле көрүүчүлөрдү тартып жатат. Көрсө электрик Карл Холсворт голографиялык тасманы көчөнү караган бөлмөгө орнотуп койгон экен. Терезеге чалган проекция жанды Санта Клаустай элес калтырат. Жаңы технологиядан жаралган жаңыча Санта десек болчудай, биздин жаңылыктарды интернет сайтыбыздан окуп туруңуз. Ал үчүн компьютерден да, чөнтөк телефондон да bbc-kыргыз.com да деген териңиз. Жаңылыктар менен тааныштырган Кубат Касымбеков, аман туруңуздар.